медиктер толугураак маалымат берсе, бизде азыр мага ал маалыматты толук берише элек. Мен ойлойм, азыр бүгүнкү малга ошол республика 8 саламаттык сактоо министрлиги 8 адам берген, ошол турат. Абалдар боюнча эртең менен айтып атты го, бирөөсү оорлошуп реанимацияда деп. 71 жаштагы аксакал реанимацияда жатат. Мен зонокол байланышып, алдын абалы туруктуу эле, бирок абал оңдошконуна байланыштуу реанимацияга жаткырылган. Медиктер көзбөйт. Койколорду даярдабы? Айтылган 4 адам боюнча айтып кандай маалымат кетип калды? Кайсы 4 адам кийин кошулуп кайра штаб жокко чыгарып 4 адам боюнча бул алгачкы анализдери чыккан. Азыр тигил республиканын лабораториядан тастыктап чыгарганда бизге маалымат берет. Өзбекстан менен чек ара боюнча кандай болот? Чек аралар толук жабылды. Бүгүнкү күндө чек араларды толугу менен жабылды. Азыр жерде адам өтпөйт, кирбейт. Ал эми Өзбекстандын жарандары калган болсо, алар өздөрү чогулуп туруп аны кире алып чыгып кетет. Анализдер мобилдүү лабораторияда чыгып атабы? Мобилдүү лаборатория өзүнүн ишин баштады. Бүгүнкү күндө кичине уже убакыт керек ага дагы. Бүгүн кечке чейин уже алгачкы лаборатория анализдер чыгарып атат. Экспресс-тест ошондо келди да, Жалал-Абадка? Келди. Экспресс-тест азыр келип атат. Ал мобилдүү лаборатория келди. Обсервацияга алынгандар жай шарты боюнча, арыздангандар боюнча барбы? Обсервация боюнча шарт кээ бир жерлердики татаал, эми бардыгында биз жакшы обсервация түзүп бере албайбыз. Себеби ошол биз обсервацияга жаткырып аткан жерлерди лицейлердин жатаканаларына жана ошого окшогон жерлерге жаткан, бул жерде адамдар жашап келген жерге жаткырдык. Бирок ага карабастан эми алар ар бирибизге душ болсун, жаңы мебелдер болсун, ушундай баардык талаптарды коюп атат. Эми ал талапты аткарыш бүгүнкү күндө кыйын да. Бүгүнкү күндө мындайча канааттандырарлык эле жерге жаткырылды. Баардыгы азыр бизде Жалал Абад областында баардыгы канааттандырарлык жерге жаткырылды. Эми мындан обсервация боюнча көбүнчө үй камакка ала баштадык азыр. Үйдө өзүбүз изоляцияга чыкпаганга аракет кылдык. Кечээ күнү адамдар аз чыкты эле да базаргачы, же базар күн болгонго. Бүгүн кадимкидей эле жанданып, кайра базарлар адамдар көп да. Машиналар буну көзөмөл болобу же кандай? Эми көзөмөл аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтер чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Эми көпчүлүгү ишенбей атат. Себеби 8 эле адам экен, количество аз эле экен, коркунуч жок экен. Көбү бул оору жок деген маселени да көтөрүп азыр мага кайрылып атышат. Бул оору жок, жалганын айтып атасыңар бийлик. Эгер оору болсо мындай коркунуч абал болгондо көбөймөк, эме болмок деген маселе менен чыгып кетип атышат. Ага карабастан эми азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, киргизгендин аракетин жасап атабыз. Жалал Абад шаарында действительно кечээкиден көрү адамдын кыймылы уже кичине көбүрөөк болот. Шаар Жеке адамдардан жардам келип атпайбы жана күн помощторчу? Шуну көзөмөлдөш керекпи деп ойлойсузбу? Бир учурда эле бардыгын берип койсок туурабы, туура эмеспи? Бүгүнкү күндө жеке адамдардан келген жардамдарды бардыгын өздөрү уюштуруп атат. Элге жеткирүүнү өздөрү мойнуна алып атышат. Эгерде биз аларга сунуш берип атабыз. Бүгүнкү күндө келген жардамды штабка киргизиңиздер десек, жок, биз өзүбүз жерине жеткиришибиз керек. Себеби дегенде биз өзүбүз элге керектүү адамдарга жеткиребиз деп өздөрү мойнуна алгандарын биз эми тоскоол болбой атабыз. Аларды өздөрү алып барып атышат. Анан биз ошол күн помощь же болбосо башка жардам бергендерге деле айтып атабыз. Бизге көбүрөөк акчага ундарды жөнөтсөңүздөр, ошол баада сатып турсак, базарда күн помощьтан көрө бизде базарда унубуз болуп турса. Бирок айталык, бүгүнкү күндө ундар базарда сатылып атат. Фура менен алып келип койдуртуп, ошол жерде ундар ан боюнча штаб иштеп атат, толук кандуу ундарды киргизип атат. Кайсы жерге жетпей калса, анда ал жерге бөлүп чыгарып атат. Ишкерлер менен сүйлөшүп акчага ундар сатылат. Балалары кандай болот? Балалары бүгүнкү күндөгү талапка ылайык эле болуп атышат. Азыркы күндө кечээ күнү Азырат айып мат резервден чыгарганбыз, 1000 сомдон баштап 1,5 миңден сомго чейин болот. Мат резервде канча болжолдо буудай же ун бар? Азыр бизде мат резервде эми ал секретте кармалат. Бизде резервде унубуз бар, жетишерлик деңгээлде. Аны эгер оор маселе болсо, ун жок болуп калса чыгарабыз. Бүгүнкү күндө Казакстандан, башка жактан, Бишкек шаарынан ундар келип атат. Күнүнө 2-ден 3-төн фура Жалал Абад тузакка келип атат. Анын ортосунда бүгүн бир машинабыз Кочкор атага келип атабыз.
Менин биринчи орун басарым ошол Бишкек шаарында туруп ар бир жөнөтүлгөн унду көзөмөлгө алып, кандай элге эмне муктаж болсо ошонун баарын алып келип аракет жасап атабыз. Мына ошо карантинге байланыштуу үйдөн чыкпай иштебей калышпады көп адамдар. Общепитте иштегенде кечээ көпчүлүк ошол камдаган продуктларыбызды көп акчабызды көп кыйналып калдык. Ошондой кыйналып аткандарга Эми чын айтсак 2 күн болду карантинге. 2 күндө бүт чогулткан акчабыз, тууган продукттарыбыз түгөнүп калды дешти кичине оорураак болуп атат. дегендер болуп атат да. Негизи эгер бүгүнкү күндө азыр 100 тонна un келди, помощь, май келди. Эгер ошондой жок болуп калган болсо, ал жардам иретинде келди, биздин жардам берген. Ошолорго кайрылса, бизге деле жергиликтүү айыл өкмөткө эле кайрылсын, алар ошол жерден бекер майын алып келүүгө аракет жасайбыз. Ал 100 тонна он ошондой райондорго же Сузак районуна? Сузак районуна келди. Азыркы күндө Сузак районунда булар катышып иштеп. Көбүрөөк ачак чыккан жерге ошол Кызыл Туу, Сузак, Атабеков ушул айыл. Базарда каражаттарга тартыштык толук жоюлдубу? Эми бул тартыштык бүгүнкү күндө биздин саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринде запас менен ишке жатат. Түгөнгөн нерсени алып атабыз, республикадан берип атат. Флорду деле биз сурадык, аны деле бердирип атат. Муну запас менен контролдоо иш жүрүп атат. Ал эми бет каптар боюнча аптекаларда эми тартыштык болуп атат. Азыр сөзсүз эле азыр аднаразы эмес, бардыгынан тигип койгонго уже мен ойлойм ошого өтүп атабыз. Азыр Жалал Абад шаарында дагы тигишти башташты. Карантин аймактагы айылдарда дезинфекциялоо иштери уланып атат да. Ал боюнча уланып атат. Бүгүнкү күндө хлорлор келди, аны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен санэпидстанция керектүү жерлерине этап менен жүргүзүп атат. Немеден келди? Обсервацияда канча азыр? Обсервацияда кече күнү 60 болгон, 73 болду. азыр 73 көтөрүлдү. 73 чыгып калды. Ошондо 368 адамдан анализ алынды, анын канчасы чыкты дедиңиз? 177 чыкты деп айтты, бирок так бизге немесин берет азыр. Бизденчи силерден. Канчасын анализ? Анан теги күндүгө 1 саатка бергиле ошондо бир маалымат берип турса да, биз Жалал Абад облусундагы бүгүнкү абал боюнча өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурболот Мырзахметовдун айткандарын уктуңуздар. Азыр жалпы өлкө боюнча коронавирус илдетине чалдыгып катталгандар Кудайга шүгүр бүгүн дагы катталбаптыр. Азык түлүк маселеси боюнча буга чейин деле кече Жалал Абад шаарынын ичиндеги базарларга барганбыз. Ал жерде ошо айтылып аткандай эле 1800 сомдук ундар дагы бар. Ал эми атайын фуралар менен келген Береке базарынын ичинде деп айтып атат. Ошол жакта фурада тургандар да ошо 1,5 миң сомдон сатылып жатат деп айтылып атат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүнкү күндө Аксы районунда, тагыраак айтканда Кербен шаарында милиция кызматкерлери менен, ошондой эле медицина кызматкерлери менен биргеликте, мындан тышкары райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен райондун тургундарына азыркы кырдаалга жараша түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ресторан, кафелер, ашканалар толугу менен жабылган. Иштеп жаткан бир гана продуктовый магазиндер жана аптекалар иштеп атат. Такси каттамдары, маршрут каттамдары райондо азыр кырдаалга жараша токтотулган. Кыргыз эли эч убакта ажиотажга жана башка нерселерге эч убакта алдырбайлы. Бүгүнкү күндө мынакей элдик кошун дайыма чакырган, кайсы убакта чакырса ошол учурда келип өзүбүздүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Милиция кызматкерлерине элдик кошун жардам берип атат. Кырдаал жакшы, Аксы элинде, Кербен шаарында бечек баскан эч бир адам жок. Баскандар болсо дагы бет каптары менен, түшүнүү менен азыркы учурга көз караштары жакшы. Бүгүнкү күндө мынакей Аксыда жеке ишкерлер ун менен, ошондой эле бет каптар менен камсыз кылып атат. Кырдаал аябай жакшы.
жерде туура түшүнүп, көчөгө көп чыкпай, мүмкүн болушунча ошо үйдө олтуруп турууга биз толук макулбуз.